Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala nabina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Allah talam bardığızga пайдалуу илим берсин. Чындыкты чындыктай кылып көргөзүп, ошону бекем кармоого насип кылсын. Жалганды жалгандай көргөзүп, ошондон алыс болууга Аллах таалам жардам берсин. Бүгүн биз 5-негизде аулиялар деген кимдер? Жана ошол аулияларга окшошкондор кимдер? Аллахтын душмандары кимдер? Эки жүздүүлөр жана динди жамынып адамдарга бузукулуктарды кылгандар. Негизи эле аулиялар деген барбы? Жана керемет деген эмне? Жана ушул Алланынга жакын адамдар менен Аллага душмандарды кантип айырмалайбыз? Алланын аулиялары менен шайтандын аулияларын кантип айырмалайбыз? Аулиялар кыргызча бизде айтканда ойлялар деген, ойлап элең деп коет го. Ойля деген эмне деген сөздү билдирет. Мына ошол жөнүндө сөз болот. Себеби дегенде ушунун артынан көп адамдар айырмала албай, кимиси ойлия, кимиси чыныгы Кудай Тааламга жакын адам, кимиси Кудайдан алыс адам. Ошонун аты менен алданып, кээде шайтандын ойляларына кармалып, ошолордун буйруктарын аткарып, ошондой азгырыктар болуп келет. Мына ушул бүгүнкү 5-негизде ушуларды эгерде конт коюп уксаңыздар түшүнүп каласыздар Алла Тааланын буйругу менен, жардамы менен. 5-негизде айтат: Баянуллахи субханаху ли аулияихилла ва тафриқихи байнахум ва байнал муташаббихина бихим мин а'даиллахи вал мунафиқина вал фуджар. Бул 5-негизде Алланын достору, Аллага жакын адамдар, Алланын аулиялары жана аларга окшошкондор, Аллахтын душмандары, эки жүздүүлөр жана шайтандынга дос болгондордун айырмасы өтүлөт. Бул негиз өтө чоң, өтө керектүү негиз. Ва хуа тафриқ байнал аулия ва аулия шайтан. Себеби ушул негизде сиз өтүү менен шайтандын аулиялары менен Аллах Тааламдын аулияларын айырмалап каласыз. Лианна ахлал батил сору юсаммуна аулия аш-шайтан аулия Аллах. Себеби деген жалган ээлери, адашкандар шайтандын аулияларын Алланын аулиялары деп калды. Же болбосо шайтандын досторун Аллахтын аулиялары деп атап калышты. Хатта ина хадал амр илтабас алян нас. Карапайым адамдарга дагы, элге дагы бул нерсе бүдөмүк болуп калды. Валидалика саннафа шейхул ислам ибн Таймия рахимахуллах китабан нафиан муфидан саммаху аль-фуркан байна аулияир рахман ва аулияу шайтан. Мына ушун негизинен бир нече алымдар дагы жазган, айырмалап. Аулиялар кимдер? Шайтандын аулиялары кимдер? Ошонун бири шейхул ислам ибн Таймиян дагы ырайымдуунун аулиялары жана шайтандын аулияларынын ортосундагы айырмачылык дегенде китеп жазган. Аллах Таалам Куранда айтат: Ала инна аулия Аллахи ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун алладина аману ва кану яттакун деп аягында. Юнус сүрөсүндө 62-63 аяттарда. Чындыгында Аллахтын аулияларында коркуу жок, алар коркпойт акыретте. Коркуу жок аларга мындайсың. Ва ла хум яхзанун, алар капа болушпайт. Алар кимдер? Алладина аману, иман келтиргендер, ва кану яттакун, жана таква болгондор. Хаулай хум аулияуллах жамау байнал иман ва байнат таква. Аулия, Аллахтын аулиялары дегенде ким дегенде эки нерсени жыйнаган болот экен. Ушул эки нерсе бар болгон болсо, алар Аллах Тааламдын аулиясы болуп саналат. Аулия эмне? Биринчиси ыйман, экинчиси таквалык. Таквалык деген ошол Кудай Тааламдын буйруганын аткарып, тыйгандан тыйылып, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көргөзүп бергендей шарият менен жүрүү. Бул эмне десем, мына шейх айтып атат: байнал илм нафи вал амали солих. Ыйман менен такваны бириктирген нерсе бул пайдалуу илим жана солих амал. Үйлөндүң, билдиң, чындыкты билдиң, ошо менен аткарасың, жакшы амалдарды жасайсың. Хаулай хум аулия Аллах. Мына ушундай нерселерди бириктиргендер Аллахтын аулиялары болот. Лейса аулия Аллахи ман хаража ала шар'иллахи ва гайяра диналлах. Ал эми шариаттан чыгып кетип динди өзгөрткөндөр бул Аллахтын аулияларынан болуп саналбайт. Вадаа иля айбадатил кубур вал адриха. Ошондой шариаттан сыртка чыгып кетип, кабырларды барып зиярат кылып, ошол жерлерден барып үмүт кылгандар, жана күмбөздөрдү кургандар, жана ошол жерден бир нерселерди үмүт кылып, ошого чакырып, баланча деп ушундай нерсе менен алек болгондор, ошолорго ортомчу жасайм дегендер, булар кимдин достору? Хада валию шайтан. Бул шайтандын достору. Валейсал вали хуал сахир вал кахин вал хурафи аллади юдхиру нас юдхиру линнас махарик сихрия. Ал эми сыйкырчылык менен алектенгендер, бүү бакшылык менен алектенгендер, ар кандай
ырым-жырымдарды колдонуп ошо менен алек болгондор, адамдарга ошол аркылуу бир кереметтерди көргөзөм деп адамдардын акылына сыйбаган бир мындай бир керемет дейби, ушундай бир нерселерди көргөзгөндөр бул Аллахтын аулияларынан болуп саналбайт. Алар бүүлөр, бакшылар, көз ачыктар, булар шайтандын аулиялары, шайтандын аларга берген кереметтери. Хади караматун, ушул кереметтер бирит. Вахия фил хакыйка махарику шайтания, бул шайтандын, ошол жин шайтандардын адамдар менен болгон кызматташуудагы, келишимдеги, адамдарды азгыруудагы бир көргөзгөн ушундай шайтандын кереметтери мындай чыкканда. Андан кийинки аятта мына Алимран сүрөсүндө 25-аятта айтат. Кул ин кунтум тухиббуналлаха фаттабиуни юхбибукумуллах. Аллах таалам айтып атат. Эгерде силер Аллах тааламды жакшы көргөн болсоңор, анда мени ээрчигиле деп айт дейт Мухаммад деп атат. Мына баардыгыбыз Аллах тааламды жакшы көрөбүз дейбиз. Анда Аллах таалам жооп берет. Эгерде силер Аллах тааламды жакшы көргөн болсоңор, анда пайгамбарды ээрчигиле дейт. Ошондо Аллах таалам силерди жакшы көрөт жана күнөөңөрдү кечирет деп. Аллах тааламды жакшы көрүү деген бул эң чоң ибадаттардын бири. Аллах тааламды жакшы көргөн белгиси эмне экен туугандар? Ким Аллах тааламды жакшы көрөм десе, аны белгиси бар. Сөз менен айтылып калса эле жакшы көрүлүп калбайт экен. Эмне белгиси? Мына ин кунтум тухиббуналлаха, Аллахты чын эле жакшы көргөн болсоңор, анда мени ээрчигиле дейт. Кимди? Пайгамбарды. Ошондо Аллах таалам силерди кечирет, күнөөңөрдү жана силерди жакшы көрөт деп атат. Силерди жакшы көрөт жана күнөөңөрдү кечирет деп. Ал эми пайгамбарды ээрчибей мен Аллах тааламды жакшы көрөм деген, Аллага жакын болом деген, бул адашат. Бул Алланын аулиясы болуп саналбайт. Булар жанагы шайтандын достору. Ла якуну валиян лиллахи илля ида хараджа ан таатир расул, фахум индахум вилая фил хуруж ан суннати расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам. Биз ошол айырмалай албай калабыз да кээде туугандар. Мына айтып коелу. Мисалы селдеси бар анын деле сакалы бар. Намаз окуганын көрүп калабыз. Мындай өзүн бир молдодой кылып көргөзөт, Кудайга жакын адамдай көргөзөт. Анан бир карасаң таап болуп калат, бир карасаң көз ачык болуп кетет, бир карасаң бүү бакшы болуп кетет, бир карасаң мазар кыдырып кетет. Ал өзү негиз жин шайтандарга кызмат кылат. Анан ошол жин шайтандарга кызмат кылганын ал адамдарга айтпайт. Анан ошонун артынан намаз окуйт, орозо тутканын көрүп коесуң, ошондой кечиккизин мүрдө кыдырып кетет. Анан карапайым адамдарга алданат. Караса намазы бар, сакалы бар, селдеси бар. Ал бүү бакшылык менен, же көз ачыктылык менен, же ошондой ырым-жырым менен алектенгени менен билбейт. Ошолорго барып ушинтип бул деле Алла тааландын валиси, Алла тааландын жакын адамдары го деп ишенип, алданып, аларга барып жанагындай чийип берген тумарларын, шайтандарга кызмат кыла турган нерселерин, ошолор менен аларга барып карапайым адамдар алданып калат. Кимиси чын эле молдо, кимиси чын эле бакшы, же бүү, же көз ачык айырмалай алат. Ошол учурда биз эмне менен айырмалайт экенбиз туугандар? Алар да айтат, мына менде керемет, бизде угуп калдыңыздар беле, ушундай сөздөрдү айтып калат. Бирөө бар экен, анан ысык сууну кайнатып жүрөт экен кумганга, анан агып келаткан сууну тетир агызат экен, баланча адамды эшек кылып салат экен. Баланчанын бир аялын жакшы көрүп калса, ошол өз эле үйүнө келип калат экен, күйөөсүн чанып туруп буга тиемдеп эле ошо менен алып алат экен деп ошону сыймыктангандар бар. Мен ата бабаларым ушундай болгон экен дегендер да бар. Баланча айыл да бар. Өтө чоң күчтүү молдо деп коет да. Өтө күчтүү молдо. Анан эмнеси менен күчтүү, кантип билдиң десе, ушуларды эскерет. Адамдын акылына сыйбаган нерселерди жасайт. Бул деген Кудай таалам аны колдоп атат. Кудайга ал жакын киши, ошон үчүн ушундай нерселерди жасап атат ал дейт. Анан сурап келсең эле ошо түнкүсүн мүрдөгөлөрдү кыдырган, ыйык жерлерде зыяратта башы чыкпаган, ошо адамдарды көргөн, ар кандай тумарларды чийип берип, жин шайтандарга кызмат кылып, ушундай нерселер менен алек болгондор. Ушуну кантип айырмалайсыз? Эки нерсе: Аллах тааланын валиси менен Аллахка иман келтирет жана солих амалдарды жасайт. Бул деген сөз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын сүннөтүн бекем аткарат. Сүннөтүнөн сыртка чыгып, башка иштерди жасап, жанандай иштер жасаса, ал Алланын досу эмес, ал шайтандын досу болот. Анан шайтан ошол кызматына ылайыкташтырып, адамдардын көз боемоочулук кылып, жанандай нерселерди көргөзүп берет. Адамдар болсо ошол нерсеге азгырылып, бул чын эле бир керемет адам турбай бул. Карагыла, өзгөчө нерселер жасап атат деп, ошол адамга жүрөгүн ачып берип, айтканын аткарып, бузук иштерине себепкер болуп жүрө бергендер бар. Булардын туугандар бул нерселер ушул суфисттердин китептеринде да жазылган. Мисалы, мындай эрежелер бар. Биз айтат: "Нахну на'будуллаха ли аннана нухиббуху." Биз Аллах тааламга сыйынабыз, себеби дегенде биздин максат
Алла Тааламды биз жакшы көрөбүз. Ошон үчүн гана Алла Тааламга сыйынабыз дейт. Ла набудуху хауфан мин нархи. Биз Кудай Тааламга тозогунан корккондуктан биз сыйынбайбыз. Вала таман фи жаннати. Бейишине киргиз келип суктанып ошол жака бир үмүт кылганыбыздан сыйынбайбыз. Эмне? Ва иннама набудуху ли аннана нухиббуху дейт. Себеби биз Аллах Таалам жакшы көрөбүз, мына ошон үчүн гана сыйынабыз деп. Ушундай эрежелери бар. Бул эрежелер жалган туугандар. Биз ахли сунна дейт, Алла Тааламды биз жакшы көргөндүктөн, тозогунан корккондуктан, бейишине киргиз келгендиктен Алла Таалам ыраазын алалы деп сыйынабыз. Анан мен тозогунан коркпойм, анан бейишине деле киргим келбейт, болгон эле сүйгөн үчүн сыйынам деп. Бул ушу адашкан адамдардын эрежеси. Ушундайды айтып алып, мына анда дагы карама каршы келет. Алла бу жерде эмне деп атат? Аллахты жакшы көргөн болсоң, анда пайгамбарды ээрчи деп атат. Эмне пайгамбар ошондой күмбөстөрдү, ошондой мазарларды, ыйык-жерлерди кыдыр деп ошондой буйруктар келгенби? Эч нерсе жок андай. Бул ушу шайтандардын жолун жолдоп, анан жанатип селде кийип алып, сакал коюп, намазга бармыш болуп, алардын баары ошол мусулмандардын алдында маска кийинүү. Антпесе ал иштерди жасабаса, анда бул мусулмандан эмес башка бир адам деп адамдар бөлүп саларын билип, ошондой кадамдарга да барышат булар. Биз сурайбыз, шейх айтып атат, тухиббунаху аля тариқати ман. Кимдин жолу менен жакшы көрөсүң Алла Тааламды? Пайгамбардын жолу мененби? Себеби дегенде Алла Тааламды жакшы көрө турган адам пайгамбарды ээрчийт. Эгер силер Алла Тааламды жакшы көрсөңөр, пайгамбарды ээрчигиле деди. Мына ушул айырма туугандар, ушул айырма. Шайтандын достору менен Аллахтын досторунун, шайтандын аулиялары менен Алланын аулияларынын айырмасы кылган амалына каралат. Кылган амалына, пайгамбарга ээрчүүсүндө. Себеби деген кээ бир чаташып калат, ал деле намаз окуп атпайбы дейт. Ал деле намаз окуп атат. Майда сүрөсүндө 26-аятында Алла Таала айтат: "Я юхалладина аману", о Аллахка иман келтиргендер, "Ман яртадда минкум ан дини", ким силерден бул динден таштап жүз буруп кете турган болсо, "Фасауфа я'тиллаху би каумин юхиббухум ва юхиббуна", ким таштап кете турган болсо, жакында Алла Таалам башка коомду алып келет. Ал Аллах Тааламды жакшы көрөт, жана Аллах Таалам аларды жакшы көрөт, жана алар Аллах Тааламды жакшы көрөт. Адиллатин алал муъминин, момундарга алар жумшак болот, жакын болот деген. Аиззатин алал кафирин, кафирларга алар ыззаттуу болот, күчтүү болот, бекем болот. Южахидуна фи сабилилла, Алланын жолунда алар жихад кылышат. Вала яхафуна лаумата лаим, жана айыптоочулардын, адамдардын сөздөрүнөн жалканып коркпойт дейт. Шейх Фаузан айтат, мына бул нерселер дейт Аллахтын аулияларынын сыпаттары дейт. Аннахум юхиббун Аллаха ва юхиббухумуллах. Алар Аллах Тааламды жакшы көрөт, Аллах Таалам аларды жакшы көрөт. Алар момундарга жумшак болот, капырларга бекем болот, ызаттуу болот. Момундарды жакшы көрөт. Момундарга болгон сүйүү болот. Капырларга, мушриктерге, Аллага күнөө болгон нерселерди жаман көрөт. Алардан алыс болот, оолак болот. Южахидуна фи сабилиллахи, Аллах жолунда күрөшөт, адамдардын айыбынан, баланча эмне дейт, тигинче эмне дейт, түгүнчө эмне дейт деген сөздөрдөн коркпойт, адамдардын айыбына дейт. Далика фадлуллахи ютихи ма яша. Бул Алланын жакшылыгы, Аллах каалаган пендесине берет. Аллаху васиун алим. Аллах Таалам билүүчү. Аллах Таалам кең билүүчү. Мына ушул сыпаттар Алланын аулияларынын сыпаттары туугандар. Ва аммалладина я'муруна би ибадати гайрилла. Алем Аллахтан башкага сыйынууга чакыргандар, кабырлар менен алектенгендер, өлүктөр менен алектенгендер, ошондой күмбөстөрдү куруп, ошол жерге келсең ибадатың өзгөчө болот, сыйынуң бир барктуу болот деген ушундай нерсени алектенгендер, булардын баардыгы шайтандын аулиялары. Шайтанга кызмат кылгандар. Анан адамдарга ошо көз боемоочулук кылып, ошонун артынан жанат эшек кылып көргөзүп, сууну ысытып жиберип, сууну тетир айландырып, баланчанын аялын башын иймерип алып, коркутуп, сени жолуңду бууп салам, муну кылып салам, тигини кылып салам дегендер. Булар бүт ошо шайтанга кызмат кылгандар. Юнус сүрөсүндө 27-аят. Алла Таалам айтат: "Ала инна аулия Аллахи ла хауфун алейхим ва ла хум яхзанун, алладина аману ва кану яттакун." Алланын аулияларында аларга коркуу жок, алар кайгырып капада болушпайт дейт. Кимдер булар? Алла анан сыпаттап берет. Алладина аману, ыйман келтиргендер, ва кану яттакун, жана таква кылгандар дейт. Ушуну эстеп калыңыздар туугандар. Таква вали, Алланын досу болом десеңиз, Аллага жакын болом десеңиз, эки сыпатка ээ болушуңуз керек. Биринчи Аллахка иман келтиришиңиз керек, экинчи таква болушуңуз керек. Таква деген бул пайгамбардын жолун жолдоо. Пайгамбар кандай кылып көргөзүп берген болсо, ошондой шарият менен жашоо, ошондой буйрукту аткаруу
ошондой кандай тыйса ошодон тыйылып жүрүү. Мына ошол таква дейт. Шарияттан чегинен чыгып кете турган болсо, анда ал пайгамбардын жолу эмес. Анан тигилерди биз кантип айырмалайбыз? Алар ошо шарияттан чегинен чыккандан кийин жин шайтандар менен кызматташкандай, жин шайтандар булардын кызматына ошондой нерселерди көргөзүп берет. Шыбырап ар кандай жерде маалымат алып берет. Ошон үчүн баягы келгенде эле сени окуп койдум, түшүнүп койдум, билип койдум дейт го. Ошол сиздеги жиндер ага кабарлайт. Бул мындай баланча түгүнчө тигинче деп. Анан ошолорду айтып, анан адамдар таң калып, ой мунун керемети бар экен. Оюмду билип койду. Мындай деп койду, тигиндей деп койду. Кээде бир жин сизди кысат, анан тиги бүү бакчысына ошол жин менен контактка чыгып туруп, сен муну пока тийбей тур деп убактылуу дагы жинди көтөрүп коет. Анан жиндерине ушундай кызмат кылышат. Анан адамдар ушундай жолдор менен ишенет. Анан акыр барып тур сизге задача берет. Баланча деген мазар бар, ошол жака барып кой. Сенин кыргызчылыгың оор экен, мойнуң алышың керек экен. Сеники оор экен, баланча жерге барып курбанчылык чалып кой деп ушундай задачаларды берет сизге. Баланча жерге барып айланып кой. Ушундай шариаттагы жок нерселерди адамга жүктөйт. Мына ушул келген 3 аятты окубадык тугандар. Ушул Али Имран сүрөсүндөгү 25 аят, анан Юнус сүрөсүндөгү, анан Майда сүрөсүндөгү 54 аят. Мына ушул 3 аятта Алланын аулияларынын сыпаттары аталган. Биринчи Али Имранда айтылды, Аллах Тааламды жакшы көрөт экен, Аллах Тааламды жакшы көргөнүн белгиси пайгамбарды ээрчийт экен. Мына ошондо Аллах Таалам аларды да жакшы көрөт. Аллах кимди жакшы көргөн болсо ала бет, Алланын аулиясы. Алардын күнөөсүн кечирет, бирок алардын аламат белгилери пайгамбарды ээрчүүдө экен. Пайгамбарды ээрчүүдө. Жана кийинки аятта айтты, алар момундарды жакшы көрөт, капырларга бекем болот. Аллах жолунда күрөшөт жана адамдардын сөздөрүнөн айыптагандарынан эч кандай жалканбайт дейт. Жана аларга эч кандай коркуу жок. Алар коркпойт кыямат кайымда. Алла Таалам коркуу бербейт аларга жана кайгырышпайт. Алар кимдер десе сыпаттап кетти. Аллахка ыйман келтиргендер жана таква болгондор дейт. Таква деген бул Аллахтын көргөзүп бергендей, пайгамбар саллаллаху алейхи көргөзүп бергендей, буйругун аткарып, тыйгандан тыйылып, шарияттан чыкпоо. Ушул мына таква. Ушундай жол менен болсо, бул Аллахтын чыныгы достору, Алланын валии болуп саналат. Буларда тетиринен да, бул адашкан жана шайтандын досторунда алар наоборот айтышат. Тетирин айтат. Эгерде сен шарияттан чыксаң, ошондо сен дос болосуң дейт. Эмнеге пайгамбарды ээрчибесең, ошондо сен Аллага дос болосуң деп айтат. Тугандар, бул нерсе мен оюмдан же башка бирөөнүн бир уккан маалымат эмес, булардын булак китептеринде, жазылган китептеринде. Хада арифун васала илаллахи лайса бихажа иля иттибаир расул. Якуд анилла мубашира. Эмнеге мындай десе, алар мынтип жооп беришет. Себеби пайгамбарды ээрчигендер булар карапайым калктар. Ал эми биз дейт, алар жана өздөрүн аулиябыз деп атап аткан шайтан достор. Эмне деп айтат экен? Биз пайгамбарды ээрчибейбиз. Себеби биз түз эле пайгамбар эмес, Алла менен байланышабыз дешет да. Пайгамбар бул карапайым жалпы адамдарга келген. Биз өзгөчө адамдарбыз дейт да. Өздөрүн биз аулиябыз деп жана шайтан достор айтып аткандар, ошол биз өзгөчө адамбыз, ошон үчүн биз прямой Аллах менен түз байланышабыз. Ошон үчүн биз пайгамбарга муктаж эмеспиз. Ал пайгамбар карапайым адамдарга керек дейт. Биз өзгөчө адамбыз. Ошон үчүн биз түз эле Кудай менен байланышабыз. Ошон үчүн биз пайгамбардын сүннөттөрүн аткарбайбыз дейт бул шайтан достор. Эмнеге десе алар айтып, кээде ушинтишип айтат. Якулун антум тахудуна динакум ан майит, яни бил асанид ва нахну нахуд динана анил хайя аллади ла ямут. Силер өлүп калган пайгамбардан аласыңар диниңерди деп айтышат экен. Биз түз эле Аллах Тааламдан, тирүү өлбөс Аллахтан алабыз. Язумун аннахум яхудуна аниллахи мубашир. Бул сөз менен эмнени айткысы келип атат? Бул сөз менен биз прямой Кудай Тааламдан байланышып буйруктарды алабыз деп айтышат. Оман яхуд ани русул фалейса минал аулия индахум. Алардын түшүнүгүндө пайгамбардан динди алган, пайгамбарга ээрчигендер алар Алланын аулиясы эмес деп санашат. Фала якуну валиян индахум илля ман хараджан таати расулиллахи саллаллаху алейхи вассалам. Алардын түшүнүгүндө вали болуш үчүн пайгамбардын жолунан чыгыш керек. Сен карапайым калктын арасынан чык. Жөнөкөй эмес, сен өзгөчө болушуң керек. Өзгөчө болуш үчүн биздин катар толут да, биздин катар түз Аллах менен байланышабыз. Пайгамбарды биз ээрчибейбиз дейт. Анан ошондой жолдорду эзейт. Кандай жолдоруңар алып баруучу жолдор десе, ошол кабыр баланча ойлиялар бар, баланча жерлер бар. Ошол жерлерге барып зыярат кылабыз. Баланча ойлия деген жер бар, ошонун үстүнө мечит курулган. Ошол жерге барабыз. Ошол жерге окусаң намазың өзгөчө болот. Ошондой шарттарды коюшат дейт. Анан да булардын өзгөчө кийимдери бар,
өздөрү бир өзгөчө кийимдерди кийишип алат. А бирок бул бүт адамдарга көз боймочулук туугандар. Ошентип шайтандарга кызмат кылат, анан ошентип адамдар ишениш үчүн ушундай нерселерди көргөзүп азгырат. Мен өзүм муну практикада да көргөм туугандар. Аттарын айтпай эле коеюн, ушу Кыргызстанда да бар. Намаз окушпайт туугандар. Эл менен келгенде намаз окуп калат, анан жеке жүрүп калып, алар карапайым адамдар молдо болуп көрүнөт. Кадимкидей эле молдо болуп, анан мындай карасаң намаз окубайт. Анан сураганда айткан да, бизде башка бир келишимдер бар, Кудайга биз мындай да өзүнүн бир даражасы бар. Ушу деңгээлге жеткенде кээ бир учурда буйруктар түшөт, кээ бир тыюу нерселер уруксат берилет деп ошондой нерселерге өткөндөр бар, Алла сактасын. Мына ушундай нерселер менен сиз ал Аллахтын досу, Аллахтын аулиясы эмес, шайтандын досу, шайтандын аулия экенин билип каласыз да. Мисалы, бир айырмачылык берейин. Эки молдо келди да. Анан экөөнүн бир кереметтери бар экен. Керемет. Кантип аны айырмалайсыз да? Кимиси Аллахтын аулиясы, кимиси шайтандын аулиясы. Кантебиз? Мисалы, экөө тең эле ушундай бир адамга ажайып болгон нерселерди колунан жасаганын көрүп калдык деп коюңуз. Кантип айырмалайбыз? Бул учурда туугандар биз анын акыйдасы жана кылган амалына карайбыз. 5 маал намазы барбы? Түнкүсүн жанатып шарияттан чыгып кабырларды кыдырып кетпейби? Ошолорду сурайбыз. Мазарларга, күмбөстөргө, ыйык жерлерге кыдыруу түшүнүгү эмне? Кылган амалы шариятка төп келеби, келбейби? Эгер шариятка төп келип жасап жүргөн болсо, ошол нерседен бир карамат болсо дагы ал нерсе Аллах таламдан болот. Биз керемет деген жок деп айтпайбыз, керемет болот. Алла таалам ошонун кереметтери бар. Момундарга берет. Ал нерсе, ал керемет керек болсо ошол пайгамбардын чыныгы пайгамбар экенине, Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламдын динин кубаттай турган, ошол момунга Алла таламдан келген бир жардам экенин, бир кыйынчылык абалдарда ошондой нерселер болуп кетет. Ошо ба Мариям энебизге бейиштен тамактар келгени, сахабалардын учурунда да болгон, алыстан бир кыйынчылык болуп калып, үнүндө кыйкырганда алыстан эле жеткени, канча деген алыс аралыктан, 1-2 нече айылдан кийин Умар ибн Хаттаб да келет айтканы. Ошондой нерселер келет. Бирок бул карамат Алла таламдан болот, ал такыва, имандуу, түз жүргөн адамдарга. Ал эми амалы бузук болуп, бирок сууну ысытып жиберсе, сууну тетир айландырып жиберсе, бирөөнү эшек кылдырып салса, бирөөнүн башын имерип салса, бирөөнүн амалы бузук болсо, билип коюңуз, ал шайтандын ага болгон кызматы. Ошондой келишиң. Сиздин оюңузду билип койсо, ошо шайтан менен кызматташат булар. Ошо амалында бузуклары бар. Кээбирлер бар экен, ушуну келгиле кожого кол берели, эшеңге эргешели деп ушундай эрежелерди айтып туруп, анан кол берген эмнесе кол берет экен, кол бергенден ага задача берет экен. Сен мына мондай кыласың, анан келсең даражаң көтөрүлөт. Баланча деген жер бар, ошол жака барсаң дагы мындай болот. Туркистанга жөнөтөт, ошол жака барып. Субханалла, туугандар, булардын немелерин уксаңар, акылга сыйбаган бир нерселер жасашат да. Ошон үчүн бул эмнеге бул негиз өтүп атабыз туугандар? Максат эмне булдан? Бул сиз Аллахтын достору менен шайтандын досторун айырмалаңыз. Чаташып кетип, бул деле Аллах таалам сүйүккүмдүү адамы да, себеби намазы бар, орозосу бар, сакалы бар, селдеси бар, жолугу бар деп жакшы экен деп эле ошонун айткандарын баарын угуп, жанагындай нерселерине кошулуп кетпеңиз. Айырмалаңыз, билиңиз деген сөз. Эгер шариятка төп келген болсо амалдар, ширк нерселерден, бидат нерселерден, ырым, жырым, жана көз ачык, бүү бакшылык нерседен, бүт ушундай нерседен алыс болсо, альхамдулилла, 5 маал намазына бекем, пайгамбардын сүннөтүн улуктап бийиктейт, урматтайт, ошону аткарат. Кайсы нерсе ага төп келсе, ошого жанашат, бекем кармайт. А эгерде бул нерседен чыккан болсо, кандай кереметти көргөзгөн болсо да биле бериңиз, ал шайтандын көз боймочулуктары, шайтандын көргөзмөлөрү. Ал Аллахка дос эмес, шайтанга дос да. Диниңизди алдырып албаңыз, ыйманыңыздан ажырап калбаңыз деген сөз. Канча деген адамдар жолуму аштырам деп ушундайларга барып, кээ бирлер арак ичип жүрүп, арагын таштап туруп, анан айтканда, сен арак ташта, бирок таштата турган менде жолу бар, бирок сени мына азыр менин бир классташымдын жакын агалары ушундай болуп калды. Андай көп айтып берди. Мазарлап калды, түнү менен мазарлап жүрөт да. Шайтандарга кызмат кылып. Арагын таштады дейт, бирок ошол көз ачылып кетти. Моюнуң ал, анан кыргызчылыгың бар экен, сеники оор экен, монча бир койду алып кел, анан ошого көтөрөм деп. Ошентип акча тапкандар да бар. Анан ал өзүнүн баласы өтөт, баласы да ошондой авлия болуп калат. Ошондой нерселер көрсөтөт. Бул олия адам, буга оңой эмес, бул кыйын бул деп адамдар коркуп, ошонун буйругун аткара берет. Ал нерсе шариятка каршы келсе дагы. Алар адамдарды алдайт. Мен Кудай таала менен түз байланышам, мага аян келди,
мага кабар келди, мага силер көңүл бурбагыла, мен кээ бир нерсени аткара беришим мүмкүн, ал силерге болбойт, мен кээ бир нерсени кылбай коюшум мүмкүн, силерди ойлобогула, ал мага өзгөчө, себеби мен өзгөчөмүн, Кудай таала менен түз байланышам деп. Ошон үчүн жана Меккени бар таваф кылбайт. Аны айтсаң, эмнеге Меккеге бар таваф кылбайсың, Меккеге умра барбайсың десең, жок, Мекке, Кааба мени таваф кылыш керек дейт. Себеби дегенде ал карапайым адамдарга дейт. Пайгамбардын сүннөтүн айтсаң, жок, пайгамбарга мен ээрчибейм, пайгамбар ал карапайым адамдарга, сабак окугондорго дейт да, айтып атсаң. Себеби дегенде бизде өзүнчө келишим бар Кудай менен. Биз түз прямо Кудай менен, ал Кудай эмес, ал шайтан менен байланышат. Кээ бир ушун чаташып алгандар бар. Анан акыр барып мээси айнып мен Кудаймын деп чыгат. Түрлүү адамдын акылына сыйбаган нерселерди кылып бар. Пайгамбармын деп чыгат. Мага Аллахтан мындай аян келди дейт. Арам нерсе кээде аларга адал болуп калат. Арам нерсе кээде адал болот аларга. Айтып бердим эле өткөндө да. Ушундайларды кармаган китептеринде да бар. Кээде ушу жаңы үйлөнгөн жаштар бул чоң олия деп келинин биринчи түнүн ошого берет экен да. Эмне келечекте балдарыбыз берекелүү болот. Ошентип адамдарды алдап акчасын алып, бишектен да кармалды го бирөө, ошондой кармалып, келиндерге дем салам деп зордук-зомбулук көргөзгөн. Канча мусулмандарга карапайым эл аны айырмалабайт да. Бул молдос, кимиси молдо, кимиси бүбү бакшы, кимиси шайтандын дозу, кимиси Аллахтын дозу, айырмалабагыш. Карасаң кээбетеси бар эле мусулман кошуп жүрө берет. Колунда тесмеси бар, сакал коюп алат, чапан кийип алат, топу кийип алат. Сүйлөсө, бисмилля, Аллах бар деп ушинтип сүйлөйт. Анан карапайым эл чаташат да, билбейт. Дейм ошо дем салдырганда да абайлаңыздар, караңыздар. Намазына бекем, Кудайдан корккон, сүннөттү аткарган, ошондой бекем адамдар бар. Алар түз жол андай нерселерге чаташпайт, Аллах сактасын. Керемет деген туугандар. Амрун харикун лил иада южрихиллаху аля ядин валийин таидан лаху ва иянатан ва ияна ау тафбитан ау насран лиддин дейт. Керемет деген аныктамасы туугандар. Бул адамдын акылына, мындай күнүмдүк адатына туура келбеген бир ажайып нерсе болот. Аны Алла таалам кылып берет. Ошол бир өзүнүн сүйүктүү кулдарын бирине кол менен ошолорго жасап берет. Эмнеге? Максат ошого жардам берүүдөн. Ал түз жолдо жүргөнүн бекемдөөгө жана бул динге жардам берүү. Бирок бул керемет ошол пайгамбардын пайгамбар экенине далил кылып көргөзөт. Бул кереметти жок кылып салалы, жок десе адам адашат. Жок, керемет бар туугандар. Алла таалам ошондой кээ бир адамдарга кыйын учурларда, ал хадистерде деле келген го, жана ушун бар керемет учурлар болот адамдарга. Адамдын акылы сыйбаган нерселер Кудай таала мага жардам иретинде көргөзүп жиберет да. Анан ошону калып адамдар анан кээ эле жана жин шайтандарды ошондойлор жасап жүргөн, анан адамдар ушин чаташып кетет да. Кимиси Кудайдын аулиясы болуп калды, кимиси шайтандын аулиясы болуп калды. Ошо чаташып, шайтан ушул жак менен чаташтырат да. Анан адамдар ишенип кетет да, болду, бул Кудайдын өтө сүйкүмдүү адам экен деп, ошого жакын болуп, анын буйруктарын аткарып баштайт да. Ошодон сак бололу деп бул 5 негизде өтүп атат. Ушундай сөз таркайт экен. Олия деген бул өзгөчө адамдар. Ал бизде 5 маал намаз окуп тынч жүргөн адамдарга берилбейт. Тек кана эшең кожолорго, анан бир өзгөчө адамдар, өзгөчө кийимдери деги жок. Биз айттык, олия болуш үчүн Аллага ыйман келтиресиз, анан кийин таква болосуз. Ал дагы Алланын аулиясы. Аулия деген мааниси эмнеде? Аллага жакын адамдар. Кудайдын буйругун аткарып, Аллага ишенип, таква болуп жүрсөң, сиз дагы Алланын аулиясыз. Буларга өлгөндөн кийин коркуу жок, алар кайгырышпайт. Алла таала өз колдоосуна, өз ырайымына алат буларды. Ушул аулия деген. Анан аулия деген 3 түрлүү болот экен. Бир аулия бар экен, аны ал өзүнүн аулия экенин билет экен. Анан адамдар да билет экен. Анан бир аулия бар экен, ал өзү билбейт экен аулия экенин, бирок адамдар билет экен. Анан бир аулия бар экен, өзү билет экен аулия экенин, бирок адамдар билбейт экен. Мунун баары жалган сөз туугандар. Адам өзүн ким аулия болот? Сиз Аллахка ыйман келтирдиңизби? Амалдарды аткарып жүрөсүзбү? Сиз дагы аулиясыз. Аулия деген Кудайга жакын адам деген сөз. Кудайды жакшы көрөсүз, Кудайдын буйруктарын жакшы көрөсүз, шариатын жакшы көрөсүз, пайгамбарын жакшы көрөсүз. Айтпады, Аллахты жакшы көргөн болсоңор, пайгамбарды элчигиле, ошондо Аллах таалам силерди да жакшы көрөт. Аллах таалам силерди жакшы көргөндө адам аулия ошол. Жана күнөөңөрдү кечирет. Аллахты жакшы көргөндү байлоону неге байлады? Пайгамбарга байлады. Пайгамбарды ээрчилеп. Жанагы алардын айтканындай эмес. Пайгамбарга эргешпейм, анан түз Аллах менен байланышам, шарият мага парз эмес. Ал ошо адашкандар, шайтандардын сөзү ал. Аларга биринчиден дем салдырууга барбаш керек. Ошону сак болуңуздар. Кээде адамдар дем салдырууга барганда дагы ылгабайт.
бүүлөргө да барат, бакчыларга барат. Анан булар да өлө куу болот, бул шайтан адамдарчы. Ошо адамдар мына илим ээлери, даватчылар ушинтип Аллага чакыргандар айтат да, биз эске мына сиздер билип калдыңыздар. Булардын ушундай бир признак аламаттары бар турбайбы деп. Ошол анан булар дагы бир өнүгүшөт булар. Бул жагынан билим калса, каяна өтөт, секирет неме жака. Мен таапмын дейт. Мен тамыр кармайм деп алат да. Таапмын деп алат. Анан таапса, бул медицина илими да жакшы чөптөр менен дарылайт экен деп кызыгып барса, акырын ошол жерден тамыр кармап чөппөй жок эле, ошо тамыр карамамыш болуп эле жиндер менен кызмат кылып дагы сен мындай экенсиң, тигиндей экенсиң, мындай экен, тигиндей экенсиң, сен муну жаса, тигини жаса деп дагы бир ушундай бир немелерди айтат да. Ошондой чыныгы тааптар да бар. Чөптөр менен дарылап биз ал жөнүндө сөз кылган жокпуз. Биз ошол ырым-жырым менен, шайтандарга кызмат кылуу менен, жана ыйык жерлерге кыдыртуу менен, мазарларга бардыртуу менен, Баланча деген ойло бар, ошол жерге күмбөзүнө салым кошуп кой, Туркистан деген жер бар. Мындай тигиндей, баланча жерден топурак алып кел, анан баланча жерден мындай алып кел, мына. Ушундай адамдын акылына сыйбаган, шариятта жок нерселерди айтат. Ошентип айырмалайсыз ушулардын. Анан 5 мал намазы бар, пайгамбар айтып жүргөн. Ошондой молдолорго барып дем салдырыш керек. Эгерде мындан башка болуп калса, жанагындай ызы чууларга туш болуп каласыз, сак болуңуз.